Өтүп бараткан күндүн башка окуяларына назар салыңыз. Мен Айгерим Жаныкул, алар тууралуу кыскача. Батыров өзүнүн өлкөдөн чыгып кетишине жардам бергендердин атын айтты. Анын билдирүүсүндө Роза Отунбаева менен убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмайыл Исаковдун буга түзмө-түз катыштыгы бар. Башкы прокуратура Текебаевдин президент жана мэр тууралуу айткандарын текшерип чыкты. Иш жүзүндө кандайча ал фактылар такталганын билиңиз. Мегаком акцияларын Атамекен фракциясынын кайсыл депутаттарынын кымырып алганы чынбы? Бул маселени иликтөө иретинде комиссия түзүү сунушу парламентте көтөрүлдү. Кененирээк алдағы мүнөттөрдө. Кутман кечиңиз менен, адегенде Кыргызстандын өзүндөгү кабарлардан июнь каргашасын айыпталып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилип издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров Азаттык радиосунун өзбек кызматына анын Кыргызстандан чыгып кетиши жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тууралуу маек курган 20 мүнөткө созулган баарлашууда ал ош окуясы тууралуу айтып, өзүнүн өлкөдөн чыгып кетишине убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмайыл Исаковдун түзмө-түз катыштыгы бар экендигин билдирген. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын өлкөдө кырдаал турукташканга чейин убактылуу чыга туруңуз деген өтүнүч менен өлкөдөн чыгып кеткендигин кошумчалаган. Мен 20 майда эртең менен Жалал Абадтан чыгып кеттим. Ачыгын айтайын, мени эч ким коркутуп үркүтүп же жолтоо болгон эмес. Мага Роза Отунбаеванын өтүнүчүн Исмайыл Исаков, Бакыт Алымбеков жана Алишер Сабыров жеткиришкен. Алишер Сабиров. Роза Отунбаеванын сизди Кыргызстандан чыгарып жиберүү чечимине Алмазбек Атамбаевдин тиешеси болгонбу деген журналисттин суроосуна Батыров ал жагы мага белгисиз деп жооп кайтарган. 11 каналы Кадыржан Батыровдун берген бул маегинен соң бул тууралуу Роза Отунбаеванын оюн угуу үчүн аны менен байланышууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы майнап чыккан жок. Кошумчалап кетсек, президент башкы прокуратурага Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качышына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун иликтөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүүнү тапшырган болчу. Учурда башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жана Ички иштер министрлигинен түзүлгөн тергөө тобу Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарлашууда. Ошол эле маалда башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин айткандары боюнча фактыларды президенттин тапшырмасы менен текшерип чыккандыгын билдирди. Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кой Таш аймагындагы мурдагы Максим Бакиевке тиешелүү делген жерге там салып алганын, ал жерди шаар мэри Алибек Ибраимовдун аялынан алганын билдирген. Текебаевдин Атамбаев Анара Ибраимовадан 27,5 гектар жерди сатып алды деп айткандары тастыкталган эмес. Тийиштүү документтерге ылайык жер үлүшүнүн чыныгы аянты 2,7 гектар экендиги аныкталды. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин маалымат жыйында айткандары иш жүзүндө такталбаганын башкы прокуратура баса белгилейт. Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовдун Мегаком ишканасынын акциясын кымырып алган деген маалыматты иликтөө керек экени бүгүн парламент жыйында көтөрүлдү. Депутат Мээрбек Мискинбаевдин айтымында 5 октябрь күнү Вечерний Бишкек басылмасында жарык көргөн макалада Мегаком ишканасын Текебаев, Салянова, Шыкмаматов ичара соодалашкан деген маалымат чыккан. Буга чейин экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов дагы Текебаевдин Альфа Телеком ишканасынан акча алганын айтып чыккан. Алар алган акциялар Максим Бакиевдин акциясы болуп саналат. Тез аранын ичинде комиссия түзүп, чын төгүн изилдөө керек деди. Ошол учурда Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова болсо, жергиликтүү басылмалардын биринде чыккан бул маалымат боюнча мүлк фондунан өкүлдөр ошондой эле өкмөттөн парламенттик жыйынга келип маалымат берүүсүн талап кылды, бирок өкмөт бул демилгени колдогон жок. Белги кетсек, Мегаком ишканасынын 100% акциясы мамлекеттин пайдасына улутташтырылган. Мамлекеттик мүлк фонду ушул жылдын 16 декабрында Мегакомду аукцион аркылуу сатууну көздөөдө. Ишкананын баштапкы баасы 14 миллиард сом деп белгиленген. Эми жаңы дайындоолор туурасында Кыргыз өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы карым укуктуу өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдиев дайындалды. Сатыбалдиев социал-демократтар фракциясынын 6-чакырылышындагы Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. Эскертсек, облустун буга чейинки жетекчиси Жумагүл Эгембардиева жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси болуп дайындалгандыктан бул орун бош калган болчу. Ал эми социал-демократтар фракциясынын 44-чү тизмесиндеги Ирина Карамушкина кайрадан депутат болуп шайланмакчы. 11 каналын экранда калыңыз, кийинки бөлүктө кабарлай турчу бул жаңылыктар калды.
Интернеттин баасы мурунку бойдон калды. Казакстандын Алматы шаарында Кыргызстандагы интернеттин баасы талкуу кандай жүргөнүн айтып беребиз. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунда жаңы баш катчынын дайындалышына аз эле калды. Алдыда катардагы Португалиянын мурдагы премьер-министринин ысымы аталууда. Гутерриш кыргыз коомчулугуна такыр тааныш эмес деп дагы айтууга болбойт. Орусияга кайрадан кысымланабы? Сирия чырына байланыштуу Евро биримдиктин кезектеги санкциясын Германия өкмөтү талдап жатат. Кененирээк алдагы мүнөттөрдө. Жергиликтүү кабарлар менен улантам. Кыргызстанда интернетке болгон баа мурунку ордунда эле калды. Бул туурасында өткөн маалымат жыйынында Монополияга каршы агенттигинин жетекчилиги билдирди. Айтымында Казакстандын Алматы шаарында Кыргызстандагы интернеттин баасы талкууга алынган. Жолугушууга бардык өкмөт мүчөлөрүнөн тышкарыдагы Кыргыз Телеком интернет провайдерлер жана ушундай уюлдук компаниялардын өкүлдөрү барып сүйлөшүп келишкен. Биздин компанияларга болгон баа ошол июнь айындагы баалар калтырылды. Буюрса бул баа өйдөлөбөйт, ылдыйлай турган жөнүндө да сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келдик. Эске салсак, август айынын аягында Казакстандын байланыш операторлор биримдиги Кыргызстанда интернет баасы 1,5-3 эсеге жогорулай турганын билдирип чыгышкан. Жаңылыктар улантабыз. Улуттар уюмунун дипломаттары маалымдашкандай, Португалиянын экс-премьер-министри качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссары Антонио Гутерриш эми баш катчы болуп шайланышы ыктымал. 5 октябрда Коопсуздук кеңешиндеги жашыруун добуш берүүдө бир дагы туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон жок. Гутерриш буга чейинки 5 айлампада дагы алдыга чыккан, бирок Орусия Пан Ги Мундун ордун чыгыш Европанын өкүлү же болбосо аял саясатчы басууга тийиш деп айтканы бар. Кезек эми 11 каналынын редактордук баяндамасында кесиптешим Эленора Сагындык кызы биз менен байланышта. Алгач ушул ысым аталып жаткан талапкердин өзү ким, анын бейнесине токтоло кетсеңиз. Ооба, рахмат. Ушул буунун баш катчылыгына негизги талапкер болгон Антонио Гутерриш тууралуу айта кетсем, аны жакын тааныгандар бул киши ушул катчылыкта алып кете турган адам эле эмес, андан тышкары ушул кызматка жаңы дем, жаңы күч бере турган адам катары таанырын айтып жатышат. Алгач өмүр жолу тууралуу кыскача токтоло кетейин. Гутерриш 1949 жылы Лиссабондо төрөлгөн. Кийин окууну аяктагандан кийин ал ушул Португалиядагы жогорку техникалык институтта инженердик иш жана физика билими боюнча илим адистик алган. Саясатка болгон биринчи кадамын 1974 жылы баштаган десек болот. Анткени так ушул жылы Гутерриш өлкөдө иш алып барган алдыңкы партиялардын бири деп эсептелген социалисттик партияга мүчөлүккө өткөн. Жана бул кызматта ал 1995 жылдарга чейин ар кандай кызматтарды аркалап отуруп партиянын баш катчылык кызматына чейин жеткен. 95 жылы болсо ушул Гутерриш өлкөдөгү алдыңкы саясатчылардын бири болуп жана Португалиянын өкмөт башчылыгына бекиген болчу. Бул өкмөт башчылыкта Гутерриш дээрлик 7 жыл болгон жана бул убакыт аралыгында өлкөдө ири саясий экономикалык реформаларды жасай алган адис катары таанылган. Бириккен Улуттар Уюмуна болгон ишмердиги анын 2005 жылдан башталат. Белгилеп кетиш керек, Гутерриш португал, англис, испан жана француз тилдеринде мыкты эркин сүйлөйт. Андыктан ага 2005 жылы ушул Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкы комиссарлыгына кызмат сунушталган. Гутерриш бул кызматка келгени бир топ алдыңкы иштерди жасай алган. Гутерриш кыргыз коомчулугунда такыр тааныш эмес деп дагы айтууга болбойт. Көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, 2005 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун ошол качкындар боюнча жогорку комиссары болуп турган кезде дагы Өзбекстандагы Анжиян окуясы боюнча кыргыз бийлигине дагы кайрылганы бар. Ошол окуядан эске салып берсеңиз. Ооба, ушул Гутерриш башкы комиссарлык кызматта качкындар иштери боюнча иш алып барган жаңы кезде эле 2005 жылы ушул июнь айында деп коелук Кыргызстанга байланыштуу иштер менен дагы алектенген болчу. Эсиңиздерде болсо 2005 жылы ушул Кыргызстанга коңшу жашаган Өзбекстанда Анжиян окуясы болуп, Кыргызстанга Өзбекстандан 30 чакты качкындар качып келген болчу. Кийин Өзбекстан тарап ошол адамдар өз өлкөсүнө кылмышкер деп табылды, аны бизге өз мекенине кайрыгыла деп кыргыз бийлигине кайрылган
болчу, бирок Гутерреш ошол убакта бул ишке кийлигишип, кыргыз бийлигине чыгып, бул качкындарды өз өлкөсүндө ырайымсыздык мамиле жана кыйноолор күтүп турушу мүмкүн. Андыктан ушул качкындар боюнча эл аралык конвенцияга ылайык бул адамдарды Өзбекстанга кайтарбай эле коюу керек өңдүү чакырыктар менен кыргыз бийлигине чыккан болчу. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, ал окуяларда Гутерреш өзү Кыргызстанга келген эмес, бирок Кыргызстанга өзүнүн чабарманын жана жардамчысын жөнөткөн болчу. Негизи эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын ролу кандай экен, анын кандайча же болбосо ыйгарым укуктары бар? Ооба, негизи ушул Улуттар Уюмунун уставына ылайык баш катчы деген кызмат бул ушул уюмдагы эң башкы административдик кызмат катары эсептелет. Негизинен мындай алып кара турган болсок, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы бул дүйнөнүн тынчтык чабарманы деп айтса болот. Анткени анын эң негизги милдети бул дүйнөдө болуп жаткан окуяларга терең сереп салуу жана дүйнөнүн коопсуздугуна болгон коркунучтар болсо ал тууралуу ушул Улуттар Уюмунун тийиштүү органдарына маалымдап туруу болуп эсептелет. Мындан тышкары ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы ушул Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши, Генералдык ассамблеясы, социалдык жана экономикалык кеңештер боюнча органдарына өз убагында ушул тынчтыкка байланыштуу, коопсуздукка байланыштуу маселелер тууралуу өз убагында маалымат жеткирип турушу зарыл нерсе. Рахмат, биз менен байланышта каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы болду. Биз болсо сапарыбызды улантабыз. Дүйнө кабарларына дагы кайрылса, Германия Орусиянын Сирияга байланыштуу чыр-чатактарына байланыштуу Евро биримдик сунуштаган санкцияларды кароодо Wall Street Journal басылмасы жазганда канцлер Ангела Меркель Москвага карата басым көрсөтүү чараларын талдоодо. Азырынча талкуу эми гана башталды. Немис парламентинде бул сунушту канчалык колдоого алышат айтыш эрте. Эске салсам, Америка Кошмо Штаты президенти Барак Обама менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Сириянын өкмөтү боюнча Орусиянын Алеппонун чыгышына жасап жаткан аба сокларын варвардык деп атап аны айыптаган. Вашингтон болсо Сирия маселеси боюнча Москва менен байланыштуу үзүү чечими өткөн жумада Джон Керри эскертүү берген соң кабыл алынган. Мамлекеттик катчы эгер сириялык жана орусиялык авиация Алеппонун бомбалоону улантса, кызматташууну токтотуу мүмкүн экендигин белгилегени бар. Эми спорт кабарларынан Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо бүгүн Кыргызстан менен Ливандын курама командалары саат 20:30 беттешет. Эки мамлекеттин курамалары ушул менен 3-чү жолу беттешип жатат. FIFA рейтингинде Кыргызстандын курамасы 108-чи сапта турса, ливандыктар 143-чү орунда. Эки беттешке тең команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин 23 оюнчусу менен чакырган. Буга чейин курама командалар 2 жолу беттешкени белгилеген элек. Биринчи жолу 2000-жылы Иорданияда кездешип, анда ливандыктар 2-0 эсебинде жеңишке жеткен. Арадан 9 жыл өткөндөн кийин командалар эл аралык Хэппи кубогунун алкагында жолугушуп, эсеп 1-1 эсебинде дагы тең чогуу менен аяктаган. Бүгүн боло турчу беттеш расмий статуска ээ деп айтсак болот. Андыктан анын жыйынтыгы жогорудагы FIFA рейтингинде таасир бермекчи. Бул кабарлар күнү бою болгон жаңылыктардын орчундуулары гана болду. Мен Айдерим Жаныкул дагы башка кабарларды биздин интернеттеги 11 чекит KG сайтынан дагы окуп турууну сунуштайм. Кайрадан амандыкта учурашканга чейин кайыр.